Assalamu алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан Иран менен АКШнын ортосунда бирдемке күчөп жатат да. Мисалы үчүн АКШ группировкасын чоңойтуп жатат Ирандын маңдайында. Мындан мурунку күндөрү 1-2 жума мурда Иран шахет дрондор менен АКШ авианосец группировкасын атканга аракет кылды. Албетте шахет түшүрүлдү. Андан кийин ошо атайын катерлер менен, патрульдук катерлер менен ирандык аскерлер, атайын күчтөр ошол АКШ группировкасына жакындашты, бирок мындай чоң атышуулар болуп кеткен жок. Ошо менен бирге Иран өкүлчүлүктөрү дагы айтышты, АКШ бүгүнкү күнү ошо өтө өзүн башкача бир алып барып атат дейт. Мисалы үчүн Дональд Трамп келгиле калп эле атышып коелу, анан силер бизге бирдемке бир жерлерге атасыңар, биз силердин кээ бир объекттериңерге атабыз, анан ошо менен тынчып калалы, келишим түзүп калалы деп. Ошону ачыкка ачык Аль Жазира каналынан айтып башташты ирандыктар. АКШнын президентине бул аябай жаккан жок, мындай жала жаап атасыңар деп өтө жини келди. Анан экинчи авианосецти жибергенге аракет кылды да. Ошо менен бирге туугандар, азыр дүйнө жүзүндө геосаясий иштер аракеттерди карасак, ошо эң негизги 3 мындай чоң кабарды карасак, чоң иш аракет жүрүп атканын. Мюнхендик конференция болуп жатат. Бул деген баягы дүйнө коопсуздук конференциясы деп эсептелинет. Бул жерден көп өлкөлөр катышып жатат. Мюнхенде ошо биздин да расмий адамдар катышыш керек болчу. Бул жерде мисалы үчүн Марко Рубио, мамлекеттик катчы АКШнын, айтып жатат, жаңы геосаясий эрасы же заманы келип жатат дейт. Бул заман дейт такыр баарын өзгөртөт дейт. Бул заманда ар бир өлкө, ар бир ошо мамлекет өзүнө өзү жооп бериши керек. Жана эң негизги ошо биз Америка Кошмо Штаттары өз дүйнөгө канатыбызды жазабыз дегенде айткандай болду. Германиянын канцлери Фридрих Мерц айтып атат, бул деген бүгүнкү күнү акыркы ошо узун тынчтыкта 70-80 жылда болуп жаткан жалпы дүйнөнүн тартиби бузулду дейт. Ошол тартип экинчи жок дейт Фридрих Мерц. Жана Европа үчүн Пакс Американа деген доор бүттү дейт. Пакс Американа доор бул деген баары бүт Европа Американын көзүн карап, Американын акчасы менен, АКШнын сөзү менен, АКШнын кабак бүркөсү менен жашап жүрүшкөн да мындыкка чейин. Толугу АКШ 99%, 98% НАТОнун чыгымдарын жаап турган. АКШ менен биринчи кеңешкен бирдемке кылардын астында. Согуш болуп атканда бир гана АКШ бизди коргойт деп ишенишкен. Жана ушул заман бүттү дейт Фридрих Мерц. Франциянын президенти Эммануэль Макрон айтат, Европа тез арада өзгөчө, көз карандысыз, толугу мындай өзүнө бүтүн, бекем мамлекет топтому болушу керек. Бул деген геоэкономикалык, саясий, геосаясий ушо толугу менен бирикиш керек. Кайрадан өзүн уратып, кайра куруп чыгыш керек деп айтып жатат. Жана бүгүнкү күнү биз деген геополитика жана геоэкономикалык өзгөчө кырдаалга кабылдык деп жарыялады. Жана ошону бүгүнкү күнү дүйнө жүзү серепчилери айтып атат, бул дүйнөдө эң чоң трансатлантикалык кризис деп аташат да. Бул деген Атлантика океанынын деңиздеринин 2-3 тарабы Европа мамлекеттери батыш дүйнө бири-бирине ишенбей калган заманы деп айтып жатат. Анан албетте ошо кошумча дагы Украина боюнча сөздөр болду. Дал ошол Украина боюнча талкуулап атканда Рубио графигим туура келишпей калды деп барбай койду. Бул АКШнын кайра бир башкача ушундай көрсөткөн сүрүү, ушундай ойлонуп калышты. Кайра эле баягы АКШ Орусиянын позициясын карманып турат. Орусияга жеңишти каалагандай болуп жатат да. Анан албетте Зеленский кайра баш тартты, Зеленскийди мажбурлашты ошол Рубио. Ошол Донбассты бербейбиз дейт Орусияга. Донбассты тынчтыктын курмандыгы кылбайбыз дейт. Трамп айтат, эгерде сен ошого макул болбосоң, Владимир Зеленский дейт, анда сен деген тынчтыкка болгон шансты колуңдан чыгарып аласың деп айтты да. Анан албетте Дональд Трамптын бул айтышы, бул кысым басым болуп атат кайра Украинага, Орусияга басылган жерлерин өткөрүп бер деп айтканы болуп атат да. Орусияга сураганын бер дейт.
Ошол убакта Украина Белградка соккулар жүргүзүп атат. Трамп администрациясынын, АКШ администрациясынын кысымынын астында болуп жатат деп айтсак болот. Жана ошол кысым аябай күчөп жатат деп айтса болот. Мурун ким гана эмне дебесе, Эпштейндин файлдары чыккандан кийин Трамп экинчи Орусияга баш ийбей калат дегендер дагы мындай кайра ката кетирип алышты деп айтсак болот. Анткени бүгүнкү күнү Невзоров жалпысынан ушинтип айтканда, мисалы үчүн ошо атактуу адамдардан көп серепчилер айтат, жок дейт, позиция өзгөргөн жок дейт. Дагы эле АКШ Орусиянын досу дейт. АКШ колдоолорду акырындап үзүп атат дейт Украинадан. Жана Украинага тез арада багын деп мажбурлап жатат да, Орусияга багын, сураган территорияларын бер деп атат. Украина кайра эле артка жылып атат, Орусия алдыга жылып атат, бирок азыркы тапта Орусия бир аз басаңдады да, мисалы үчүн өзүнүн кыймылдарын басаңдатты. Жана Орусияда экономикалык да кризис байкалып жатат. Улуттук бакубатчылык фондунун да көлөмү азайды. Акта 100 миллиард доллардын чамасында калып калды. 400 миллиард доллар тараса коротулду деп аталып жатат өткөн жылдары согушка. Анан сырткары ошо Орусияда дагы экономикалык, жарандык экономикада аябай жапа чегип атат. Салыкты да көтөрүштү, 26% болуп кетти ошо НДС. Анан албетте Орусияда ошо жоготуулар да 45-50 миң кишиге чейин болуп атат. 17-18 бронетехника күн сайын күйүп атат да ошо Украинанын баягы багытында. Ошон үчүн бир четинен Орусия кандайдыр бир жолдор менен, дипломатиялык жолдор менен кысым жасап аткан окшойт. Анан ошол кысымдын аркасынан АКШ кайра эле Украинаны жеңил деп атат. Украинаны багын дейт, жүгүн дейт, мойнуңду сун дейт, бүттө токтот деп атат Трамп Зеленскийди. Анан шайлоону өткөр деп атат да. Анан Зеленский айтып атат, кичине эле баягы тынчтыкка көрүнүп калса дейт, иш аракеттер шайлоону өткөрөбүз дейт. Бирок Трамп мажбурлап атат. Майда өткөр дейт. Ошол келерки жылдын 26-жылдын майында өткөр дейт. Майында өткөргөнгө аракет кылабыз дегендей болуп жатат Зеленский. Ошон үчүн ошо май айында Зеленский шайлоону жарыялат окшойт. Жана ал шайлоодо башка президент Украинанын башына келип калышы ыктымал. Же кайра Зеленский утушу ыктымал. Эми биз көрүп атабыз дүйнө жүзүндө биринчи жыл жашап жатпайбыз. Көбүнчө өлкөлөр ким бийликте турса биринчи мүнөт, экинчи мүнөтүн жеңил алып коет да. Аны түзмө түз алабы, түзмө эмес алабы, кандай десе дагы. Анан Ирандын ушул согушуна тегерегиндеги ситуацияга да калсак, ушул Иран боюнча дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Мисалы үчүн Аятолла Хаменинин сүрөтүн ошо Италиянын ошо Паседеги Евро биримдиктин парламентинин мүчөсү айрып өрттөп жатат бүгүнкү күнү. Анан албетте АКШ аябай узак убакытка созулуучу операцияларды даярдап жатат окшойт. Анткени авианосецтер ошо Кызыл деңиздин жанына экинчи авианосецтердин группировкасы топтолуп жатат. USS Gerald Ford деген ошол авиа жүктөөчү кеме кетип баратат. Жакынкы чыгышка жана жакынкы арада пайда болот ошол жерде. Анан Трамп айтып атат, ошо Иранда эгерде режим алмашса эң жакшы нерсе болмок дейт. Ядролук келишимге Иран такыр багынбай жатат дейт, жылбай атат, макул болбой атат. Жана ошол Иран АКШ кагылышы бүгүнкү күнү аябай жогорку деңгээлде ошо болушу мүмкүн деп бааланып жатат. Албетте. Анан эгерде карасак, бул экинчи авианосец чын эле өтүп баратат деп башка ошо көз карансыз булактарда тастыктап жатат. Жана Джеральд Форд негизи жолго чыкты, даярдык камданып жатат деген сигналдар бар, бирок жетти же жолго нак чыкты деген сөздөр азырынча жок. Бирок бул Иранга кысым сүйлөшүүлөрдүн ичинде коркутуу, үркүтүү, кысым катары колдонулуп жатса керек деп ойлойм. Жана албетте ошо эгерде согуш болуп кетсе кандай болуп кетет? Мисалы үчүн Иран айтып атат, проксилерди өстү колдонобуз дейт, Хезбалла ансарларын колдонобуз дейт. Израилди жок кылабыз дейт мисалы үчүн. Анан албетте бул деген эгер согушка өтүп кетсе, бул бир нече жыл болуучу согуш деп эсептелинет серепчилер аркасынан. Албетте Иран эгерде дүйнө жүзүндөгү ошо нефттерге, нефть иштетүүчү жайларга сокку кылса, бүгүнкү күнү ошо эгерде байкасак, мына бааласак, Азербайжанды согобуз дейт, Сауд Аравиясын, Бириккен Араб Эмираттарынын терминалдарын согобуз дейт. Ошо бир нече ушундай нефть чыгаруучу Катар газ системасын, ошол эле мисалы үчүн Иордан газ системасын, ошо дагы эле Кувейт, мисалы үчүн Кувейтке согобуз дейт да.
ошентип бүт ошо нефть чыгаруучу өлкөлөргө согобуз дейт. Жана ошо Түркмөнстанга дагы сокконго балким баягы кудуретибиз жетет деп айтып жатат кисир. Эгерде ошондой соккулар болуп кетсе, дүйнө жүзүндө нефть кымбаттайт. Бизге эми нефть Орусиядан келет, бизге анча роль болуп кетпеши ыктымал, бирок дүйнө жүзүндө нефть кымбаттаган сайын бизге деле бензинге акырындап баары бир баасы кымбаттатышат Орусия. Ошол нерсе болушу ыктымал. Анан азыркы күнү ошо 67-62 доллар бир баррель үчүн ошо ар кайсы нефттердин түрлөрү. Анан албетте АКШнын ичинде да сокку болушу мүмкүн. Ага чейин АКШнын ичинде жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн. Баягы ИС деген АКШнын кызматы мигранттарга каршы ошо биздин да балдарды, мигранттарды ийгиликтүү трак бизнесин орнотуп жаткан балдардын баарын азыр иш аракеттерин токтотуп атат жана ошо башка каармандарды, башка баягы ишти алып барып жүргөн адамдарды депортка салабыз дейт да, депортациялабыз дейт. АКШ ушундай нерселер болуп атат. Баягыда бир биздин тууганыбыз кокустук кылып алды аябай жаман. Ошо Кыргыз мамлекетинин жараны ошо 4 кишини тебелеп кетти трак менен, аябай оор абалда 4 киши өлдү дейт амиштер. Эми ошонун аркасы менен ошо бүт Кыргыз тарабынан орношулган ошо лицензия берген же болбосо трак айдаган, диспетчер кылган компанияларды ошо 4-5 компанияны ошентип аныктап, аны лицензиясынан ажыратып, кайра ошо АКШдан кубалап жатышыптыр да АКШ өкмөтү. Анын аркасынан ИС дагы 2 ак америкалыкты атып алышты. Антимиграциялык ушундай кызматтар. Ошонун аркасы менен анан АКШда тынбай ошо митингдер жүрүп атат. ИС жок болсун деп, кетсин деп, Трамп кет деп. Трамптын дагы штаттарда ички шайлоолордо, выборщиктердин шайлоолорунда жеңилип атат. Демократтар утуп атат жаман. Анан Трамп кетчүдөй болуп атат. Трамп кетпесе ички кичинекей жарандык согуш болушу ыктымал болуп жатат. Анткени Трамп да жакында бир айтып кеткен, АКШда шайлоо деген бул деген мамлекетти бузуучу нерсе деп айткан да. Ушул нерсе аябай баарына баягы чучугуна чейин жетти элдин. Анан баары чыга баштады. Анан мурунку республиканисттер дагы ошо демократтардын кандайдыр бир колдоосун мындай алар жакка карай башташты да. Демократтарга колдоо көрсөтүп башташты. Анткени Трампка атырылышты да, каршы чыгышты. Ошол Трампты эгерде кетиришсе, согуш уланабы Иран менен, ушул да суроо да. Анан албетте согуш токтоп калышы ыктымал. Бирок тарыхта билебиз, дайыма демократтар, ошо республиканисттер согуштарды мындай бүтүрөт, демократтар баштайт деп аталат да. Ошон үчүн азыр эгерде демократтар жеңип калса, акыркы 2-3 жылдын ичинде, анда тескерисинче алар Иранга согушту күчөтүшү ыктымал. Ошондо согуш аябай тим эле укмуш болуп кетиши ыктымал. Кайра нефть кымбаттайт. Мисалы үчүн азыр VTI америкалык 62-80 болса, 63 доллар болса баррелге. Бренд ошо 67-75 доллар болот баррель үчүн. Акырындап баягы баалар түшүп жатат, бирок согуш башталып кетсе, негизи ошо бренд 70 долларга чейин чыгышы ыктымал дейт. Жана албетте мисалы үчүн Трамп биринчи USS Gerald Ford'у ушундай жиберем дегендикте, мисалы үчүн 10-11 февралда 1-2% өсө баштады нефттин баасы. Ушул нерсе да болуп кетиши ыктымал. Нефть дүйнө жүзү үчүн кымбаттайт. 60-70% чейин кымбатташы мүмкүн согуш башталып кетсе. Эгерде мисалы үчүн ирандыктар нефть талааларын жардырса, аяктан кайсы бир убакыттын ичинде кайра калыбына келтиришет албетте нефттин көлөмүн жана анын сатуусунун көлөмүн. Бирок зыян өтө чоң болот. Аны чыдайбы дүйнө жүзү, чыдабайбы бир да суроо, бирок чыдайт болуш керек. Трамп азыр байкасак жөн эле баягы коркутма, үркүтмө деген адаты бар экен. Соксо аябай кыска мөөнөттөгү ошо соккуларды кылат. Баягы 12 күндүк согуштай Иран менен болуп кеткен өткөн жылы. Бирок мындай узак жана оор согуштарды Трамп жаман көрөт экен. Аны демократтар жакшы көрөт да. Мисалы үчүн Афганистанга киргени, Иракка киргени, Клинтон, Обама, ошол эле Байден, алар ушундай баягы узак согушка макулдугун бере берет экен, акчаны коротконго. Ал эми Трамп сыяктуу республиканисттер, ошол эле Рейган, Буш согуштарды тез өткөрөт, анан тез бүтүрөт да. Бирок оккупацияны ошол демократтар өткөргөндө оккупациядан АКШ дайыма жеңилип калат экен да. Ошондой нерсе болгон жатат. Ошон үчүн Ирандын режими алмашпайбы азыр көз жетпей жатат. Ошо мен азербайжандык серепчилер менен сүйлөшсөм, алардын сөзү боюнча Ирандын аяталла жана ксир бүт ушул азербайжандыктардан турат. Азыркы бийликке кайра келебиз деп аткандар бул таза ирандыктар. Ошон үчүн таза ирандыктар азыр ирандыктардын колунда. Азербайжандыктар ал бийликти оңой менен бербейбиз дейт да. Ошон үчүн бул деген эки калк ортосундагы, бир өлкөнүн ичинде эки калк ортосундагы иш. Бул аябай начар иш. Албетте бул деген эмнени билдирет? Этникалык топтор ортосуна кагылышка алып келиши ыктымал. Бул аябай оор жаран согушка алып келиши ыктымал. Бирок азыркы баягы ксир оппозицияны баскандыгы бул деген жарандык согуштун бир түрү десек болот да. Ошондо көрдүңөр, ирандыктар, перстер жеңилди аябай.
Албетте бул оңой эмес иш. Бул деген аябай узакка созулушу ыктымал. Ошон үчүн режим түшпөйт го деген ойдон да. Азербайжандыктар болсо түрктөрдүн туугандары, биздин туугандар болуп калабы? Ушундай болуп калышы ыктымал. Анын кызыгы дагы комментарийлерин жазып атышат. Искендер мырза, рахмон эмне болуп атат деп. Расмий маалыматтарда эч жерде эч нерсе тастыкталбай жатат туугандар. Рахмон мырза аман эсен окшойт. Кичине кайнайынга барып ден соолугун оңдоп келди жана кайра мекенине келди окшойт да. Эми баягы ар бир адамга кичине эс алуу керек да. Бирок расмий түрдө баягы интернетке жүрүп аткан ушактар тастыктала элек, ага ишенбегиле азырынча. Расмий жарыялашсын, анан ишенсе болот да. Ушундай туугандар, негизи абал, геосаясий абал дүйнө жүзүндө дал ошондой. Маалыматтар тастыкталган. Албетте, эгерде маалыматты текшерсеңер текшериңиздер, эгерде кандайдыр бир мындай так эместиктер болсо, айтып койсоңуздар жакшы болот да. Оңдоп коем. Эмкиде албетте баягы туура эмес маалымат болду деп айтам. Негизи маалыматтар текшерилген бир сыйра, эки сыйра. Ошо сиздер менен Искендер Шаршеев болду. Саясий серепчи жана негизи экономикалык серепчи да, экономистмин мен. Мамлекетке ушу 20 жылдан ашык кызмат кылам. Ошо мен жеке пикиримди аралашат, албетте ошо жалпы дүйнөлүк жаңылыктарга болуп аткан окуялардын сүрөттөмөсүнө. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.